Assalamu alaikum ardaqtуу zamandaşlar. Tezkavar kanalının körarmandары, amansızdarбы? Kutmandu күнүңүздөр менен. Biz sizlerge bugün Oştoğu Uçkun ayılına satıla turgan dagы bir үйдү көрсөтөлү деп турабыз. Бул трасса Ош Бишкек трассасы. Ош шаарынан чыгасыздар дагы Uçkun айылына келесиздер. Учкундагы мал базардын поворотун жакшы билесиздер. Мына ушул жерден светофордон оң тарапка буруласыздар. Бул жерде мектеп бар. Мектептин үстү жаңы конуш. Ушул жерден 200-300 метр барсаңыздар сол тарапка бурулган дал ошол жерде көчө бар. Ошондон эле солго бурулуп мектептин артына өтөсүздөр. Азыркы асфальт көчө менен түз барып эле солго бурулуп, дагы бир аз жүрүп, мына бул жерден чыгып, кайра солго бурулуп бир аз жүрдүк туугандар. Тагыраагы Учкундагы мектептин артына келип калыптырбыз. Тетиги маңдайда өзүңүздөр көрүп турасыздар, мектеп турат. Мектепке жакын жайгашкан мына ушул үй экен. Азыр ушул үйдү биз сиздерге толук баштан аяк эч нерсесин үзбөй, жашырбай көрсөтүп беребиз. Үйдүн ээси менин жанымда сатууга даяр турат. Ассаламу алейкум. Алейкум. Амансызбы, иштериңиз жакшыбы? Рахмат, аман, өзүм. Үй жаңы эле бүткөнбү, кандай бу? Же сырткы фасадты жаңы кылдыңыздарбы? Сырткы фасад жаңы болду, өзү жаңы эле бүткөн үйдө эле. Үйдө эле жаңы эле бүткөнбү? Узун туурасы канча? 11ге 8,5. 11ге 8,5. Көрүп турасыздар. Чакан үй экен. Канча комната? 3 комната, верандасы менен 4 да. 3 комната, верандасы менен 4 комната экен. Көрүп турасыздар да, сырткы фасад жидкий травертин менен жасалыптыр. Крышасы тыныке менен жабылган. Ал эми көчө тарабына мындай песка блокту уруп, дуалды жасап койгон, дарбазаны коюп койгон. Эми стяжка болот окшойт, же евро брусчатка болобу? Эми ким сатып алса аны өзү каалагандай кылып басып алат да, үйдүн алдын жылтыратып. Жакшы. Бисмиллахиррахманиррахим. Жер чоң го, канча сотик? 6 сотик. 6 сотикпи? Бак тарагы да бар экен, Бак тарагы да бар экен. 6 сотик, теректер көп экен, Теректер көп. Мына ишке жарап калган теректер турбайбы? Муну кыйып албадыңыздарбы? Кыйып албайсыздарбы? Кыйып албадык, мынакка навес кылат келген адам алып тур. Жакшы. Ким сатып алса үйдү, анын керегине жарайт экен бул теректер. Бул жакта дагы көрүп турасыздар, тал бар экен. Тетиги маңдайда алма, жаңгак, тыт жана башка дарактарды, шабдалларды көрүп атам. Үйдүн артында кошунаңыздын үйү турабы? Анын ар жагы уже мектеп болуп калат экен, Мектепке жакын жайгашкан жери жакты мага. Тетиги теректер кимге карайт? Бизге карайт болчу. Сиздерге карайбы? Ошол теректерден бер жагы сиздердики да? Теректердин нарагынан тосуп койсо болот да. Нар жагынан тосуп койсо болот. Үйдүн биягы жакшы турбайбы? Алды жакшы. Алды жакшы экен, Фасону жакшы экен, көрүнүшү жакшы экен, аурасы жакшы экен туугандар. Көрүп байкап турасыздарбы? Бул полторашкабы эмне? Ооба, астында. Астында эмеси бар, полторашка кылып салган. Подвалы бар. Подвалы бар. Жакшы. Үйдүн айланасын көрдүңүздөрбү? Бир катар мындай стяжка кылып, тротуар жасап койгон, жидкий травертин менен жасап койгон. Кана, жүрүңүздөр. Үйдү көрүп чыгалы. Биринчи, тепкич, мына ушул тепкич. Жидкий обой болуп тургу буяга, ички тарабы. Ички тарабы бардык ушу. Бөлөк-бөлөк жидкий обой. Көрдүңүздөрбү? Сырты жидкий травертин, ал эми ичи көрүп турасыздар, жидкий обой. Биз тепкичтен көтөрүлүп чыгып, мына верандага кирип келип калдык. Ремонт жаңы экен. Линолеумдер да баары жаңы экен. Жаңы, жылтырайт го тимели, Бул жер веранда. Веранда жайында сонун. Бул жер эми ачык экен. Каалаган адам баягы жыгач терезе рамалар менен тосуп алса болот, же болбосо пластик менен. Каалаганын кылат деңиз. Жакшы. Көрүп турасыздар. Тапчандагы, верандадагы бир аз көтөрүлүп, бийик болуп жасалыптыр. Веранда бул жагы. Жидкий обой. Эми түз кирели. Мына төрдөгү комнатаңыз менимче залыңыз болсо керек, Көк мөк, асман түсүндө жасалыптыр го. Бүт баарын жидкий обой кылыптсыз да, Сонун чыгыптыр. Мына жидкий обой азыр мода болуп атат туугандар. Көрүп турасыздарбы? Жылтырап тимеле сонун чыгат. Бул бөлмөнүн узун туурасы канча болду экен? 6га 3,5 4 үчүн. 6га 3,5 же 4 деңиз. Менимче 6га 3,5 экен. Дуал жидкий обой, терезелери, жыгач терезелер, 2 терезе бар, көчө тарапта турат. Ал эми пол үстүндө линолеум экен, анын астында эмне? ДСП.
DSP-ni салып, анын үстүнө линолеум төшөп коюпсуздар, жакшы. Потолок мына гипсокартон менен эки тепкичтүү болуп жасалган, лампаларды коюп койгон, люстрага атайын кабелди чыгарып койгон. Мына ушул бөлмө чоң бөлмө, зал, конок бөлмөсү. Эми төрдө эки кирме чыкма бөлмө бар экен, аны дагы көрүп коюңуздар. Бул жагы отурган үй, жашаган үй, уктаган үй, эс алган үй. Көрүп турасыздар? Бул бөлмөнүн узун турасы 4x4 экен, 4x4 квадрат. 16 метр квадрат чыгат экен. Мунун да линолеуми жанагындай эле болсо керек, Поло ошондой. Линолеум жаңы, жыгач өңдүү. Көрүп турасыздар? Жакшынакай ачык түстө жасалыптыр. Бул бөлмөнүн терезеси батыш тарапта экен. Потолок гипсокартонбу? Тегиз эле жасалыптыр, жакшы. Ортодо печка да бар турбайбы? Печка бою, кышында жылуу болот. Эки бөлмөгө жете турган печка. Эшиктери жыгач эшиктер. Мындан төргө кире турган болсок, туугандар, жанагындай бөлмөдөн көрүп турасыздар, дагы бирөө. Бул 3,5 4 экен, 3,5 4. Бул бөлмөнүн дуалынын ички тарабы дагы ачык түстөгү жидкий обой менен жасалыптыр. Жылтырап көрүнүп турат. Потолокчу. Потолокту да жидкий обой менен жасаса болот турбайбы, Жакшы чыгат экен, Мына, карагыла, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жылуу да болот да. Жанагы эле печканын жылуулугу мына ушул бөлмөгө да чыгып турат. Бул бөлмөнүн линолеуми да жаңы, астында DSP, үстүндө линолеум. Баары жаңы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз бул үйдү толук кыска көрсөткөнгө аракет кылдык. Дагы үйдүн алдынан бийиктиктен туруп сиздер үйдүн алдындагы аянтты бакчаны көрүп коюңуздар. Мына ушул теректердин нар жагынан бери тосулат экен. Мына арыкчадан турбайбы? Арыкчадан. Ошондо үйдүн аркасында бир 1,5 метр жер барбы? Ташталган да жанагындай. Ташталган, Граница. Көрүп турасыздар. Ошол арыкча менен түз тетиги кошунанын дуалына чейин барат экен. Бул жакта сырткы ажаткана, ага тротуар жасаганга көрүп турасыздар, мынандай шебенди төшөп салып койгон. Тетиги төргө чейин. Бул жагына сарай, кошумча курулуштар, баня, очоккана, дагы башка курулуштарды курсаңыздар болот. Негизгиси үйдүн алдында дагы мына стяжкага же болбосо евро брусчаткага навеске жайды таштап койгон, шебенди төшөп койгон. Андан нар жагына бир катар менимче навес кыласыздар же бактарак эгесиздер. Бул менин идеям, сунушум. Эми мына жака подвалга да бир кирип коелу. Бул пышыккычтан курулган үйбү, ака? Пышыккычтан. Пышыккыч экен, Жакшы. Подвалыңыз канча комната? Подвал ошо бардык астында подвал. Бардык бөлмөлөрдүн астында подвал барбы? Жакшы турбайбы? Тетиги төрдө кирме чыкмай эки комната подвал, жанагы залдын асты дагы бир подвал. Подвал кеңири экен, жакты. Жакшы үй экен. Эми майда чүйдө койгонго, пайдаланганга менимче подвал жакшы. Мектептин жанында экен. Балабакча жакын. Мечит, светофордун ылдый жагында. Жакын. Анан бир нерсени айтайынбы, туугандар? Мал базарга жакын, мал базарга. Трассага жакын. Мына ушундай. Таза суу кандай? Таза суу чыгат кранттан. Бар да? Бар. Тети көчөдө турган. Тартып киргизип алса болот кийин. Жакшы экен. Свет бар? Свет бар. Неге сатып атасыз, ака? Шаардан дом алдым эле, квартира. Шаардан домдон квартира алдыңыз. Ошого саттыңыз да? Сатылбай турган үй эле сатылып кетти өзү эле. Жакшы үй экен. Сатылбай турган үй эле сатылып кетти, өзү эле болуп атат биягы. Сатылып кетпесин, ошондой болбосун. Эртерээк алып ээлеп алганга аракет кылыңыздар. Акчаны даярдап туруңуздар. Кана угалычы канча дейсиз? $35,000 атабыз. 35 деп атасызбы? $35,000. Сүйлөшөбүзбү? Сүйлөшөбүз. Ками барбы? Ками бар. Торг есть? Есть. Болду. Зор экен анда. Документтеричи? Документтер так бар жок. Баары жакшы. Китеби менен. Кызыл китеби менен. Кызыл китептери менен экен, туугандар. Вариантчы? Жок, вариант жолдорун сүйлөшөбүз, эме кылсын. Сүйлөшөбүз да? Бол келсе. Түзүк. Үй жакшы үй экен. Тойлорду өткөрө турган үй экен. Баасы $35,000 кеми бар. Эгерде жакса, эртерээк сүйлөшүңүздөр. Мен сиздерге бүгүн Тез кабар каналынан Оштогу Учкун айылынан сатыла турган дагы бир кезектеги үйдү көрсөттүм. Чыгып бара жатам. Бул жак менен чыгып кетсе болобу трассага? Болот, бул жак менен алысыраак болуп калат. Бираз алысыраак. Мектепте аркасынан айланып чыгат экен да?
Жакшы. Анда бул жагы жакын болсо, келген жолубуз менен эле кайта берели. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.